Таза жаратылыш, таза коом. Ушундай урандын алдында Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Сузак биримдиги коому ишембилик өткөрдү. Коомдун мүчөлөрү майдандын отургучтарын жууп, шыпырып, дарактарды акташты. Ишембиликке 300гө жакын адам катышты. Иш-чаранын катышуучулары айлана чөйрөнү сактоо, жаратылышка аяр мамиле жасоону ар бир адам өзүнөн башташы керек дешет. Жашоочуларды тазалыкка үндөгөн коом аймактарда да ишембилик өткөрөөрүн айтышты. Биздин райондон чыккан агабыз Дөлөн Өмүрзаковдун атына коюлган ушул борбордук стадиондо ишембилик өткөзүп атабыз. Эми бул ишембилик ошо ынтымактыктын, ырашкерликтин, ушу тазалыктын бир башаты болсун деп, ошо мына азыр 200 адам көрүп атасыз. Баардык ушу орундуктарды жууп тазалап, алдыларын шыпырып, жана сырттагы дарактарды сырдап, бул жерде бир 2 машинедей баягы таштанды бар экен, аларды чыгарып, ушу бөлүнүп иш кылып атабыз. Сузак биримдиги коомунун активисттери бул ирет Сузак районунун Каралма айыл аймагында болду. Мындагылар элди биримдикке, ынтымакка чакырып, айлана чөйрөнү таштандыдан арылтышты. Кененирээк кийинки материалда. Бул күнү Каралма айыл аймагынын тургундары жана мекеме ишканаларда эмгектенген кызматкерлери колдоруна баштык көтөрүп 8 чакырымга созулган жолдун эки тарабына туш келтир ыргытылган таштандыларды жыйнашты. Мындагылардын басымдуу бөлүгүн улуу муундун өкүлдөрү түзөт. Алардын айтымында бул жагымсыз көрүнүштөр жарандардын кайдыгерлигинен келип чыгууда. Ар бир адам өз мекенин сүйүп, акыр шикирлерди белгиленген жерге таштаса тазалык сакталарын билдирди. Ар бир адамдын өзүнүн нарагында дагы өзүмүн жашаган жерим, биздин айыл көрктүү болсун деген адам ошол канча ошол жерге эс алып, келип ойноп жыргап кете беришкенге эч кимдин капачылыгы жок. Бирок өздөрү ошондой пакет алып келип, таштандыны өздөрү жыйнап туруп, апарып таштай турган жерге таштап, токойубузду, жерибизди, айылыбызды булгабаса деген пикирде менде. Ошону жалпы эле киришсек, мынчалык акыбалга жетпейт элек. Айта кетсек, Сузак биримдиги коомуна 13 айыл аймак, 1 шаар кошулган. Анын натыйжасы менен быйылкы жылга 15 иш-чара бекитилип, учурда баштапкылары аткарылууда. Албетте, мында бир эле тазалык көркөндүрүү маселеси эмес, районду ар тараптан өнүктүрүү пландалган. Бул токтобойт буюрса. Мына барган сары мүчөлөр көбөйүп атат. Бул ар бир аксакалдардын идеясы болуп атат, мурдадан келип аткан. Ошол аксакалдардын колдоосу менен аксакалдын аркасында жаштар турат. Ошол жаштар дагы колдоп атат. Өзү негизи бул Бишкекте башталган ишембилик. Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо болгон. Ошол жерде уюштурулган. Ошонун уландысы ар бир айыл өкмөткө келип атат. Ар бир атуулар жашаган жерге. Аталган айыл аймак 3 айылдан турат. Мында жашаган калктын саны 4000 түзөт. Быйылкы жарыяланган 3 айлыктын алкагында тазалык иштери менен бирге көчөт отургузуу аракеттери да жүрүүдө. Ал үчүн 50 000 сом каражат бөлүнгөн. Андан сырткары демөөрчүлөр да өз көмөгүн берүүгө даяр. Сузак коом биримдигин биз колдойбуз. Булар бизге жардам берип атат. Ушундай эле өзүм мен айыл өкмөтүндө дагы ушу 3 айлык жарыяланган акция менен иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Айыл өкмөтүнүн бюджетинен дагы 50 000 сом акча каражаты каралган. Ушу бардык кандай талаптар коюлса, ошолор бардык иш-чаралар аткарылып жатат.
Жүздөй адам катышкан ишембиликтин натыйжасында Кара-Алмага барчу жол Таштандыдан арылды. Ошондой эле аталган биримдиктин активдүү катышуучусу кинорежиссер Рысбек Жабиров мындагы калкка өз ыраазычылыгын билдирди. Сузактык жердештерибиздин бир малага келип, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, ушул иш-чараны баштап атат. Ошондуктан силерге дагы рахмат. Сузак биримдиги коомуна элдин ишеними артып, мындан арыда райондо алга сүйрөп пайда алып келчү иштердин аткарылуусуна үмүт чоң экенин белгилешти. Ал эми бул оңду ишембилик Сузак районунун бардык айыл аймактарында өткөрүлмөкчү. Жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштери бүгүн Сузак районунун бир катар айыл аймактарында да болуп өттү. Көкжаңгак шаарындагы жана Багыш айыл аймагындагы коомдук иштерге биздин кабарчыларыбыз да барып катышып кайтышкан. Кызматын кылайлы, бага кейли. Көкжаңгак шаарындагы мекеме ишканалардын кызматкерлери ишембиликке камданып келишкен. Айлана чөйрөнү иретке келтирүүнү максатташып, албетте көчөт отургузуу да планда бар. Мэрия тарабынан биздин шаардык кеңешибиз тарабынан бекитип берген 50 000 сом акчасы бар. Ошол акчаларды мына бак тигип, көктөндүрүп, мына мектептерибиздин багына тигип отургузабыз. Бүгүнкү жалпысынан 500 бактаракты отургузабыз. Колуна баштык көтөргөн мындагы мырзалар Көкжаңгак шаарынын тургундары. Тазалоо иштери менен алек азыркы тапта өлкөнүн башка аймактарында жашаганы менен туулган жерин унутушкан жок. Атайын уюшулган иш-чаралар ынтымак, биримдикке үгүттөйт деген таризде. Туулган жердин топурак алтын дейт. Ушул Көкжаңгак шаарында төрөлүп өсүп, чоңоюп, ааламга жол айылдан башталат демекчи. Мына ушул жолдор ушул мен дүйнөнүн кайсы гана бурчуна жеткирген жок. Ошол мен сүйүп, жанагы балалыгымдын таттуу убактары өскөн шаарыма келип отурам бүгүн. Шаарыбызды, айылдарыбызды, туулуп өскөн жерлерибизди анча-мынча ушундай мусорлордон тазалайлы деген ниет менен келип, ушул бүгүнкү ишембиликке катышып отурабыз. Тактап айтканда Сузак биримдик коомдук бирикмесине 13 айыл аймак, бир шаар кошулган. Андыктан быйылкы жылга аталган коомдук бирикменин мүчөлөрү тарабынан 15 иш-чара бекитилген. Бул биринчиси болуп эсептелет. Азыркы күндө бул жерде Көкжаңгак шаары өткөзүлүп жатат. Андан ылдый түшө турган болсок, Багыш айыл өкмөтү өткөзүлүп жатат. Дагы айта турган нерсе Сузак айыл өкмөтү өткөзүштү. Кечээ биз сүйлөшкөнбүз, алар өткөзүп жатса керек азыркы күндө. Андан сырткары Атабеков, Карадария, Кара-Алма болсо бул кийинки жумага өткөзө турган болду. Кыз көл кийинки жумага өткөзө турган болду. Ишембилик өткөрүүнү Багыш айыл аймагындагы мекеме ишканалардын кызматкерлери да колго алышкан. Андыктан башаламан ташталган таштандылар атайын техникаларга жүктөлдү. Жашоочуларга түшүндүрүү иштери дагы да жанданары жетекчилик тарабынан айтылды. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Трактор менен мекеме ишканалардын бардыгы чыгышып, азыр жолдорду тазалап жүрүшөт. Мына мындай болуп өтө көп мусор төгүлүп кеткенин себеби Багыш айыл өкмөтүндө техникабыз бар, мусор төгүчү полигонубуз бар. Ошол элге түшүндүрүү иштери сал кыйыныраак болуп атат. Мындай элдер төгүп кеткен жерлерди өзүбүз аракет кылып бүгүн чоң ишембилик уюштурдук. Достук Багыш ынтымагы, Сузак биримдиги коому уюштурушуп бүгүн чоң ишембилик өткөрүп жатабыз. Багыш айыл аймагын тазалоо иретке келтирүү иштерине Достук Багыш ынтымак коомунун мүчөлөрү да катышты. Уюштуруу жагында өздөрү колго алган. Элетти өнүккөн айылдын катарына кошуу мындагылардын башкы максаты. Сузак району боюнча биздин ынтымагыбыз бар. Сузак ынтымак коомдук бирикмеси. Ошо биздин жетекчибиз Эркин агай чогуу ушул демилге менен иш-чаралардын кабыл алынган иш-чаралардын алкагында ушу ишембиликти койдук эле. Айыл өкмөткө барып, ар бирибиз ушу элибизге келип, айылыбыздан баштап, ушу айылыбызда тазалык иштерин өткөзсөк деп демилгеледик эле. Ошонун негизинде мына бүгүн айылга келип ишембилик өткөзүп жатабыз. Бул күнкү иш-чаранын активдүү катышуучусу кинорежиссер Рысбек Жабиров да өз айылына келген. Айлана чөйрөнү тазалоо иштери жыйынтыкталгандан соң мындагыларга ыраазычылыгын билдирди.